Саламатсыздарбы урматтуу китеп сүйүүчүлөр, сиздер менен кайрадан Book House'да китеп подкасты. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу ишкер Элдар Абакеров. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келиптирсиз. Элдар мырза, биз сизди китеп көп окуган адам катары тааныйбыз. Анан кийин сиз кайсы жакка барбаңыз, эми сиз семинарларга көп барасыз, жаштар менен көп жолугасыз. Ошол жактан ар дайым ошол адамдарды китеп окуганга үндөп келесиз да. Анан мындай бизге дагы аябай кызык. Эмне үчүн мындай кандай жоопкерчиликтүү милдетти алдыңыз? Себеби эмне болду экен? Мен эч кандай милдетти алган жокмун. Болгону өзүм жакшы көргөн ишти эле кылып атам. Негизи сөз бар эмес беле, эгер адам бир нерсе кылам десе кылган ишин жакшы көрүш керек, сүйүш керек депчи. Биз мүмкүн апабыз, мүмкүн атабыз себепчи, эми апам мени китепканачы болчу. Мен кичинекейимде китепканага апарып элем, мен ушундай китептин жытын ушундай сүйчүмүн да. Ал бар өз ишин кыла берсе, мен китептердин арасына аралап кетип, текчелердин арасына өзүмө жаккан бир нерсени алып, барактап отура берчүбүз. Кийин атам болсо тууган күн сайын мени бир ошол биз Караколдо чоңойдук, Караколдо китеп саткан дүкөнгө апарып, каалаган китебиңди танда деп сатып берчү да тууган күн сайын. Ушундай бир биздин үй бүлөлүк салтка айланып кеткен. Мүмкүн ошондон мен үчүн китеп мындай эң жакын досум дейбизби, эң жакын баарлашкан, эң жакын бир ой жүгүрткөн бир ушундай жанымда жүргөн бир нерсеге айланып кеткен да. Анан бир классташта досум бар эле, Кубан деген. Экөөбүз жарышып китеп окуучубуз. Караколдо 4-5 китепканага жазылып алып, ошо өзүбүздүн жашыбызга туура келген китептерди мындай толугу менен деле окуп койдук окшойт да. Анан эми китеп деген бул мындай нерсе экен да. Бир адам бир китеп жашаш үчүн бир өмүр сүрөт да. Мүмкүн Чыңгыз Айтматов бир канча ондогон бир чыгармалары бар. Бирок бүт чыгармалары чындыгында өзүнүн өмүрүндө болгон нерселер. Айылында, туугандарында өзү көргөн нерселерди эми таланттуу, сөз байлыгы күчтүү болгондуктан бул ошондой китеп түрүндө чыгарып койгон. Эми анын баарын билиш үчүн кайра Чыңгыз Айтматовдой ал өмүрдү кайра сүрүп кереги жок. Болгону анын китебин бир жакшылап окуп чыксаңар, мындай айтканда Чыңгыз Айтматовдун силер тажрыйбасын, ой жүгүртүүсүн мындай сыйкыр, керемет сыяктуу флешка менен көчүрүп алгандай мээңе көчүрүп аласың дагы. И ошол маалыматка ээ болуп, бул кыйла өмүрүңдөн көп нерсеге жардам берет. Сөз бар эмес беле? Дүйнөнү маалыматка ээ болгон адам дүйнөнү башкарат деген сөзчү. Демек, маалыматка ээ болуш үчүн көп китеп окуш керек да. Эми китепти да тандаганы билиш керек албетте, бирок китеп окуш керек. Демек, сиздин китепке болгон сүйүүңүз бул балалык кезиңизден башталган турбайбы? Ага да себепкер апаңыз? Ооба, бул мага эч кандай оорчулук келтирбейт. Тескерисинен мен катуу бир билбейм, эми мурун биз 92-93 ошо мен 6-7 класс кезде менин бир агам дегенде атамдын эң кичүү инеси пияз экчи. Токмокто Акбешим деген жерге. Эми ал жер абдан ысык, пияздын жумушу абдан оор. Эми пияз иштеткендер билет. Ал кезде азыркыдай техника жок. Мындай кол менен отойсуң. Чүйдүн ысыгы 40-45 градус ысык. Ошол жерде 2 ай, 3 ай пияз оточу элек да. Эми бизде кичинекей болгондуктан мындай көп деле көңүл албай, агабыз айтса унчукпай иштей берчүбүз. Бирок баары чарчап уктап калганда мен түштө алып 1-2 саат китеп окучумун да. Ошондо жеңемдин жакшы бир текчеси бар эле, ошо текчесинде болгон китепти окуп салгам. Аналар таң калчу да, сен чарчабайсыңбы, чарчадыңбы, уктабайсыңбы, эс албайсыңбы, алар кайра барабыз жумушка десе мен мен китеп окусам эс алам деп, ошо китеп окусам тескерисинен энергия алчумун да. Түшүнүктүү. Эми ошол мурунку адамдардын дагы бир айтуусу боюнча, мурун айтып калышат го, илгери деген китеп аз болгон, мүмкүнчүлүк жок болгон депчи. Китепти издеп барып окучубуз деген сыяктуучу. Анан азыр өзүңүз байкасаңыз, китептер аябай жетиштүү, жеткиликтүү, бирок ошол эле учурда бизде китеп окуган адам аз. Эми мурунку убакытты
Касым Тыныстановго чейин убакытты билбейм чынында. Ал кезде арабча бир китептер өтө эле аз болсо керек. Кечиресиз дегеним балки ошо жеткиликтүү болуп жатканы дагы ушул баркын кетирип атабы деген ой келет экен да. Анан ошо азыркы алып келип берейин ойдучу. Совет учурунда китеп көп болуп көрүнгөнү менен эми көбү цензурадан өткөн бирөөнүн ой жүгүртүүсүнө мындай камап койгон бир китептер гана чыкчу да. Мындай айтканда коммунисттерге жаккан эле китеп чыкчу. 90-жылдардан кийин китеп көбөйө баштады. Мына жылдан жылга азыр чынында айтканда шүгүр китеп өтө көп. Бирок тил билбесең китеп аз. Эми кыргыз тилинде китеп аз чындыгында. Жакшы алдыңкы мындай дүйнөдө болуп аткан окуяларды чагылдырган дүйнөнүн мындай эң атактуу авторлордун китептери кыргыз тилинде аз. Өтө эле аз. Орус тилинде көбүрөөк, бирок өтө көп эмес. Англис тилинде кенен. Демек силер каалаган китепти каалаган учурда окуйм десеңер англис тили керек. Бирок сиз айткандай албетте момундай дүкөнгө кирсең көзүң чуркап башың айланып калдай көрүнөт, бирок мындай да адамдын өзүнүн бир тармагы бар, кесиби бар, жактырган бир нерселери бар, хоббиси бар. Ошол тармак боюнча билбейм, сен эгер күчтүү биолог болсоң, биология боюнча дүйнөдө эң жакшы 5 китеп деп интернеттен таап, эми ал китептин электрондук деле вариантын интернеттен тапсаң болот. Болбосо билбейм, Wildberries, Amazon аркылуу заказ деле берип алдырып алсаң болот. Проблем жок да. Болгону адам өзүнө суроо бериш керек. Мен бул дүйнөдө эмне кызыгам? Кандай кесипке ээ болгум келет? Кандай кесиптин майын чыгаргым келет дегенге жараша билсе эле, анан китептери табыш тез эле. Тил демекчи, баягы азыр айтып да калдыңыз, китептер ошол көп китептер дагы ошол которулуп чыгып атат да. Анан ошол котормолор сиздин купуңузга толуу негизи айтып коюшат го, баягы оригинал жетпейт, жеткилик ошол баягы жеткизе окуйсуң депчи. Анан эми мен негизи кичинекейибизде бизде ошол бала бакчада, мектепте, жогорку жай орусча окугам да. Мен чынды айтайын, 30 жашыма чейин кыргызча деле китеп окугам эмесмин. Орусча китептерди окуп баштаган, кыргызча окуп баштаганыма бир 10-15 жыл болду. 30 жаштан кийин окуп баштадым да. 15 жакшы. Анан башында такыр окуй алчу эмес, мындай оор кирчи да китептер. Бирок бир 5-6 китептен кийин азыр кыргызча мен орусчадан тез окуйм, тез түшүнөм. Бул болгону кайра эле аракет, адат, тажрыйба экен да. Ошол. Анан англисче жаңы китеп чыкса, ал орусчага 1-2-3 жылда которулат. Кыргызчага 5-10 жылда которулат. Ошондо да өтө кызыктуу болуп, биздин кыргызчага которгон адамдар өтө кызыкса, ошондо гана которушат. Болбосо эч качан деле которулбай деле калып атат да. Түшүнүктүү. Анан айрым баягы көрөрмандарга дагы негизи бул кызык болуп жатса керек да. Сиз айтпадыңызбы, мен китеп окугандан энергия алынбай тажабайм депчи. Анан ушул китеп окууда өзүңүздүн дагы бир методикаларыңыз барбы, ыкмаларыңыз? Эми максатыма жараша. Бир кээ китепти адам эс алуу үчүн окуйт. Жакшы көркөм бир адабиятты окусаңар эс аласыңар. Чыңгыз Айтматовду окусаң эс аласың. Алхимик деген китептер, Пауэлло Коэльо деген ошондой китептерди окусаң эс аласың да. Көркөм адабий китептер. Өзүңдү өнүктүрүү китептер болсо, сен алдын ала көз жүгүртүп, мындай сага жаккан белгилүү бир темаларга караштырасың дагы, ошолорго мындай айтканда басым кыласың. Анан мен экономист болгондуктан экономика китептерин көп окуйм. Экономика китептерин мен башынан аягына чейин окуйм, шашпай. Бирок Куранды окугам 10-15 жыл мурун, жана Элмир Кулиевдин котормосун. Ал 3 томдон турат, ар бир том 1,5-2 миң беттен турат. Аны мен 2 жыл окугам, шашпай. Эртең менен турасың, 3-4 бет окуйсуң, 1-2 сүрөнү окуйсуң, тафсирин окуйсуң, анан ойлоносуң. Кээ бирде күндүз да ойлоносуң, ушул эмне себеп менен Алла Таала ошону түшүрдү, максаты эмне эле деп, аны шашпай 2 жыл окудум. 3 томдук Куранды. Китепке жараша, максатыңа жараша. Анан эгер силер китепти өзүңөргө жашоого сабак катары калтырмак келсе, албетте китепти окуп бүткөндөн кийин конспект кылып чыгыш керек.
чоң конспект кереги жок. Мындай 2-3 бет болду, андан ашырып кереги жок. Эмнеге кереги бар? Ал эгер силер кийин ошо китепте маалыматты эстегиңер келсе, кайра китепти издеп кереги жок. Конспект деле мындай 1-2 карап коесуңар, 5-10 мүнөттө уже толугу менен эстеп аласыңар дагы, кайра китепти окугандай болуп каласыңар да. Анан ошол акыркы убактыда дейлеби же негизи эле өзүңүзгө баягы жаккан кайсы китеп болду экен? Эми китептерди айтып атпайм, ооба жакшы көргөн, сүйгөн китептер, бирок мен кыргызча окуп баштагандан баштап ушу Теңири Манас деген китеп бар, Жакыпбектин китеби. Ошол китепте мени эч ким ыйлаткан жок, күлдүргөн жок, кубандырган жок, терең ойго батырган жок. А жерде баары бар экен. Трагедия да бар экен, роман да бар. Анан эң негизгиси да бул биздин кыргыздын тарыхы экен. Ооба, ал жерде так бир жылдар жок, факттар жок. Ал архивден алынган маалымат эмес, бирок бул кыргыз элинин сөздөн сөз менен келаткан, элдин эсинде кандай калса ошондой түрүндө жеткирилген кыргыздын тарыхы. Мүмкүн ал жерде бир 2-3 кылым камтылган, мүмкүн 5-6, мүмкүн 10 кылым камтылган. Аны мындай так айтыш кыйын, бирок бул кыргыздын тарыхы. Баягы өзүңүздүн кызыгыңыз менен окуп көрөйүн дедиңизби, же эмне болуп колуңузга тийип калды ошол китеп? Эми бул китеп бизде үйдө бар болчу илгертен элечи, бирок кыргызча жакшы окуп баштай электе бир баштагам, 1-2 бет баштап түшүнбөй койгом, чын айтканда мындай. Башында тааныбаган сөздөр көп болуп, анан кийин могу саясатка киргенден баштап кой ушул кыргыздын баары бир руху, духу, менталитети бул Манас деп, анан бул китепти мага жана Дарья Абдимуталипова деген бир айым бар. Ошол сунуштады да, бир окуп көргүлөчү деп. Анан алып кайрадан окуп чыктым. 5 беттен китепке кирип кеттим. Кирип ошончо бүткүчө чыга албай калдым да. Канча күндө окуттуңуз? Так эсимде жок, мүмкүн 4-5 күндө, мүмкүн бир жумада, бирок өтө мындай сонун китеп экен. Жакшы. Анан да Элдар мырза, биз билебиз, жакында ошол сизге таандык болгон Кичинекей кыз жана 7-жылдыз деген ошол жомок китеби жарык көрдү. Анан баягы балдарга арналган бул жомок китеби ушу эмне үчүн сиз бул балдарга арнап жаздыңыз? Эмне түрткү болду? Мен эч кимге эчтеке арнап жазган эмес. Болгону 1 жыл мурун 5 жашар кызым жаныма жатып алып, жомок айтып бермейинчи уктабайм дейт. Эми уктабасаң макул айтып берейин деп жанымда 1-2 китепти алайын десем, жок, болбойт дейт. Ал кызыксыз, сен өзүң ойлоп тап дейт. Макул, анда сен теманы кой дедим. Эми ал бул кеч болгондуктан бул мындай терезеден карап, жылдыздар жөнүндө айтып бер дейт. Анан эми кызымды ошол жомоктун каарманы кылгым келгендиктен ошон үчүн жылдыз, анан кичинекей кыз деп баштадык да. Ошентип бир нерсени айтып берем, ал суроо коет, анан мен дагы ага бир ойлоп бир нерсе кошо коем, ошентип отуруп бул жомок жаралып калды. Бул мындай айтканда кызыбыз менен бир дискуссия болуп отуруп бир жаралган жомок да. Өзүңүздүн дагы баягы китеп туурасында ушу айтканыңыз бар да. Мен бул баягы ушул тил маселеси боюнча деп дагы айткан экенсиз. Анан мен кызымдын улуулары, мен эми баш аягы 4 балам бар, экөөсү кыргызча окугандыктан алардыкы тил маселеси жок. Алар кыргызча сопсону эле сүйлөйт. Бирок кийинки кичүүлөрү бир аз кыргызчасы кыйын болуп кетти. Анткени булар толук сотка заманында чоңоюп, YouTube алардын эң жакын досу, биздин эң жакын досубуз китеп болсо, булардын эң жакын досу YouTube болуп атат да. Ошо YouTube'дан булар таза эле орусча сүйлөп калышты. Көпчүлүгү Таза эле орусча сүйлөп калды. Анан керек болсо ал кызыма англисче суроо берсең, кыргызча караганда жакшыраак жооп берет да. Анан бул жомокту айтып берип атканда мен этне жылдыз дедим. Ал что жылдыз дейт? Ал звезда, жылдыз деп. Деп анан ошентип жомокту кыргызча айтып бергенге аракет кылдым, бирок орусча которуп аттык айла жоктон. Түшүнүш үчүнчү. Бирок оригинал варианты бул кыргызча да. Демек бул китептин жаралышына бирден бир себеп түрткү болгондо кызыңыз десек болот экен да. Түзмө-түз.
Анан кандай баягы жооптор болот буну окугандар, мисалы ата-энелер кандай ушу китепти баягы жайылтуу иштери жүрүп атабы? Эми эң биринчи албетте сен жакындарың колдойт десек болот. Эми сени тааныган адамдар, тааныш, достор, билбейм, коллегалар эми көп эле окуп, рахмат, жакшы жазыптырсың, кызым окуп бердим, неберем окуп бердим деп мындай позитивдүү эле комментарийлер жакшы. Атам болсо айтып атат, сен биринчи, экинчи жылдыз дебей, эме дебей, аттарын койбойт белең. Мен дагы ошол. Жана жоголуп кеткен жылдызды ынтымак деп койсоң болмок. Биринчи жылдызды акыл, анан дагы бир нерсе деп макул ата кийинкисинде дедим анысы. Мен дагы ошондо энешин сандар менен. Эми мен чынды айтканда башымды оортканым кереги жок да, кызың айтып турат, тигине көрдүңбү канча жыл десе, 1000 миллион дейт. Тегти көрдүңбү десе, мен тигине 1 2 3 ошондо көрдүңбү, 6-оону көрдүңбү? Ошо жерде 7-инчиси бар болчу, ошо жоголуп кетиптир десем, ал кандай жоголуп кетти? Жоголуп кетиптир бир жака. Анда табалы дейт. Давай табалы издейли. Мындан ары дагы оюңузда барбы балким? Негизи мен бир ай жомок айтышканбыз. Bir gün al айтат, bir gün мен айтам. Негизи 10-15 ушундай жомок бар. Темалар ар кандай. Бул жерде дагы бир жомок бар. Жанымда барбы, жокпу? Жанымда жокпу дейм. Дагы 3-4 ушундай кызык жомоктор бар. Мазмундуу, сабак бере турган ушундай бир жомоктордон. Эми кызың көп нерсени үйрөнсүн деп жомокто ойлоп атканда мындай адамдын жакшы сыпаттарын, билбейм, дүйнө таанууну камтыганга аракет кыласың да. Албетте. Ошон үчүн ошондой жомоктордон бар дагы 10-15 жомок бар. Эми качан ким чыгарат билбейм. Бул ойдо жок жерден эле ошол Турар басмаканасы булар ошо издательство ачып, кыргыз тилде өнүктүрүш үчүн кыргызча ошондой эмелерди издеп атышып, өзүлөрү чыгышты да. Чындыгында эле. Буну аудио форматында дагы угуп көрдүк, анан китепти барактап дагы ушул жерде сүрөттөрү дагы аябай жакты да, мындай көз жоосун алган. Нурбек Жумакалиев деген мырза ага да мазмуну жагып, сүрөттү да мындай ачык түстөгү, творческий бир жаратмандык түрдө тартты да. Урматтуу көрөрмандар, сиздер дагы дал ушул китепти Book House китеп дүкөнүнөн келип алсаңыздар болот. Анан сөзсүз түрдө ата-энелер балдарына окуп берип, бир жакшы кандай десек, пайдалуу китеп болот деп биз ишенебиз да. Эми Элдар мырза, сизге бир акыркы суроолорубуздун бири болсун. Кыргыздар китепти көп окушпайт деп биз көп жерден эле угуп жүрөбүз. Анан деги эле мындай сиздин да оюңузду окугуз келип атат да, негизи эле адам эмне үчүн китеп окуш керек? Эми дүйнөдө так статистикалар бар. Көп китеп окуган калптар бул өнүккөн калптар. Караңгы калптар өнүкпөйт. Алар мындай эптеп жамбагат, ачкадан өлбөйт, мүмкүн машина тебет, мүмкүн үйлүү болот. Бирок бир технология жаратып, билбейм, дүйнөнүн бир ар кайсы тармагынан алдыңкы бир натыйжаларды көрсөтө албайт тилекелер. Эгер бир кыргыз эли, Кыргызстан өнүккөн, билбейм, дүйнөгө бир мисал, бир нерседен көрсөтө турган бир өлкөгө айлангыбыз келсе, китеп окумайынча биз андай өлкөгө айлана албайбыз. Анткени ошол эле Илон Маск, Марк Цукербергдин интервьюларын көрсөңөр, алар айына 10-15 китепти мындай эле окуп коет экен. То есть күчтүү инсандар, күчтүү ишкерлер, билбейм, күчтүү саясатчы дейбизби, лидер дейбизби, ким болбосун, булар көп китеп окуган адамдар. Анан булар чоң-чоң тармактарды жетелейт. Булардын артында мындай айтканда дүйнө өзгөрөт да. Рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетти. Урматтуу достор, дагы бир жолу айтабыз сиздерге. Элдар Абакировго таандык кичинекей кыз жана 7-чи жылдыз аттуу балдарга арналган жомок китебин Book House китеп дүкөнүнөн келип алсаңыздар болот.